Volkswagen Passat B5 универсал 2000 жылы шығарылған, объемы 1.8, бензин, басы 200 000 сом. Салоны. Ушының арқасында Volkswagen Шаран. Жылы қанша? 2000. Объем үш? 2. Бензин, да? Есім байланыс номері 555 33 90 40. Коробка механика? Механика. Механика 6 ступка. Volkswagen Шаран 2 деген, екінші муындағы деген. Алдың қайнектер электро көтергүчтүү. Жақынырақ көрсетіп қойырайлы. Кондиционер бар. Басын қанша дедіңіз? 220 000 сом. Nissan Primera 2003 жылы шығарылған, объемы 1.8, коробка механика, басы 200 000 сом. Универсал. Mitsubishi Space Star 2002 жылы шығарылған, объемы 1.6, басы 320 000 сом. Еш шығымы жоқ деп жазып қойған. Ушының арқасында Mercedes-Benz S-Class же Кабан деп қойғыз, же 500-600 да деп қойырыз. 1996 жылы шығарылған, объемы 5, газ бензинде, басы 300 000 сом. BMW 5 серияда bir 1993 жылы шығарылған, объемы 2.5, коробка механика, басы 215 000 сом. Так, салон көрсетіп қойылған. Алдың қайнектері электро көтергүчтүү, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Mitsubishi Space Wagon 1994 жылы шығарылған, объемы 2, басы 150 000 сом. Бұл минивэн болып кетеді, 7 орынды. Люк бар. Toyota Alphard. Бұл видеосы кішіне ұзынырақ болып қалады. Bir 15-20 минутқа жетпеген. 2003 жылы шығарылған, газ бензинде, басы $10,700. Қырғызстан номерінде екен. Бұна Lexus GX 470. Мынандай хром дистерде, дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлары жакшы. 2007 жылы шығарылған, декабрда екен да, 2007 декабрь. Мына есін байланыш номері. Машина кеш канал екен. Так, бұл жағынан да көрсетіп қоялы. Так, салоны. Пробег қанша болып қалды ака? Пробеги. Пробеги 245 000 километр. Айтылыш басы $20 000 деп атат. Бу эки Lexus RX 300-тен bir адамга караштуу. Биринчи ушул жакынырагынан баштайлы.
Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы, төртөө тең ушундай окшош куюлган дисктер. 2001 жылы чыгарылган, объему 3. Мына эсин байланыш номери, бирөөсүн озеки айтып коеюн, 775 07 03 04. Люк бар, рейлингтер. Так, азыр салонда көрсөтөбүз. Ага чейин мына арканкы көрүнүшү. Камера заднего вида. Ичи деле аябай жакшы, таза, жагымдуу болуп көрүнөт. Электроприводда отургучтары мынандай монитор бар. Ушул монитор аркылуу камераны көрсөк керек. Себеби камерасы да оригинал, өзүнүкү баягындай жаңы коюлгандан эмес экен. Чехолу да жакшынакай экен. Бунун баасы канча болуп атат эми? $7700. Кийинки ушундай эле түстөгү эле айырмасы жок эле. Мен оюмча жылынан эле айырмасы бар экен. RX 300 2000 жылы чыгарылган. Мына эсин байланыш номерин дагы кайталап коеюн. Бунда да люк бар. Ошондой эле рейлингтер, спойлер. Бунда камера атайын коюлган экен. Заводской эмес. Так. Отургучтары боз кожа. Штатный өзүнүн монитору, подогрев сидений, алдыңкы отургучтары. Бунун баасы канча эми? $6800. Сол капталында көрсөтүп коелу, оң капталын дегеним. Дөңгөлөктөрү булуку жайкы экен. Hyundai Avante 4 мындай жасалган. Обвестері бар, бұл жағында заводской эле окшойт. Дневной ходовые огни деп коет. 2010 жылы чыгарылган газ гибрид. Объемы 1.6, баасы $6500. Ошол Blue Drive деген ошол гибридтин белгиси. Гибрид LPI. Ошол газ жабдыгы дагы 5-нчи муундагы болуш керек, адашпасак. Мультируль, отургучтары мындай кожа ткань комбинированный. Монитор өзүнүн штатный, заводской. Климаты дагы авто функциясы менен. Honda Jazz. жылы чыгарылган, объему 1.4, баасы 420 000 сом. Коробка вариатор. Партроник датчиги 4. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. Мынандай өзү самодельный подлокотник коюлган. Мультируль. Кондиционер печка. Dell Lacetti. 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6, баасы 370 000 сом. Коробка механика. Спортивный выхлоптарын имитациясын койгон. Мындай стоптору дагы рестайлинговый. Honda CR-V 1, оң руль, 1996 жылы чыгарылган, объему 2, баасы 330 000 сом. Алмашуу жолдору бар экен. Салам алейкум, таксыр. Неге алмашуу жолдору бар? Малолитражкаларга. Toyota Avensis Verso минивэн. 2003 жылы чыгарылган, объему 2, бензин, коробка механика. Айтылыш баасы $6800. Кондиционер печка,
корректировка фар, 4 айнектен электро көтөргүчтүү, подогрев сидений. Honda Jazz 2002 жылы чыгарылган, объему 1.4, коробка механика. Басы 380 миң сом деп атат. Люгу бар экен мында. Европадан алып келинген. Европада да бир белгилери мындай молдингтер болот. Подлокотник бар. Коробка механика. Honda Accord 2002 жылы чыгарылган, объему 1.8, мына эсин байланыш номерлери. 330 миң кеми бар деп атат. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай коюлган дистерде. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, корректировка фар, коробка 5 ступка, кондиционер, электро күскүлөр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул видеобузда жыйынтыктап атабыз. Эми биздин мээнетибизди улап сөзсүз класс басып коюңуздар. Класс баскан сайын ушул биздин видеолор YouTube'дагы эң алдыңкы саптагы жакшы рекомендация болгон видеолордун катарына кирет. Ошондуктан аянбаңыздар. Биздин каналыбыздын өнүгүүсүн каалаган биздин күйөрмандарга ушул айта кетейин, эч унутпай комментарий калтырганча класс басып кетиңиздер.